Ушул окуяны көрүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорундағы эки окуя эске түштү да. Меккедеги кабырлардын кысымынан мусулмандар Мадинага көчүүгө аргасыз болот. Мадинага көчүп барганда мухажирлердин абалы чынында оор эле да. Ал жердеги тозуп алган ансарлардын бирөөсү Саид ибн Рабиа деген сахаба көчүп барган мухажирлердин бирөөсү Абдурахман ибн Ауфка ошол учурдагы Мадинадагы Кайнука деген базарга барып, эң жакшы жерине жайгаштырат да. Жайгаштырып, базардын жол жоосун көрсөтүп үйрөтөт. Анан ошол жерден Абдурахман ибн Ауф май сатып, быштак сатып соодагерчилигин баштап, учуру келгенде Мединадагы эң бай соодагерлердин бири болот да. Дагы ушул сыяктуу бир окуя болгон. Бир сахаба өзүнүн соодасын кылып жаткан да. Анан ошол керектүү нерселерди салып жатып, анан токтоп калат да. Анан алып аткан адам түшүнбөй калат. Эмне болду десе, бүгүн мен соодамды кылып бүттүм дейт да. Мага жетишерлик өзүмө үй бүлөмө жете турган сооданы кылдым дейт да. Менин жанымдагы кошуна таптакыр соода кыла элек, анын дагы үйүндө күтүп аткан балдары бар дейт да. Эгер туура көрсөңүз, ошондон барып соода кылыңыз деп, баягы соода кылып аткан адамды таң калтырат да. Ал адам барып анан кошунасынан соода кылып, кошунасы дагы абдан ыраазы болуп, экөө тең ушундай сөздү айтат: сага жазылган ырыскы мага кетип калышы мүмкүн эмес, мага жазылган ырыскы сага кетип калышы мүмкүн эмес дейт да. Ар бир адам Кудайдын астындагы Аллах Таала өзү берип койгон, ченеп койгон ырыскыдан ашыгын эч качан ала албайт экен да. Бирөөнүн ырыскысын бирөө тартып ала албайт экен да. Ушул нерсени түшүнүшүбүз керек экен. Ушундай керемет окуялар болгон, алардын аң сезиминде, жүрөгүндө ыйманы өзгөчө болгон да. Алар түшүнүшкөн, бирөөнүн соодасын бирөө тартып албайт да. Аларда ушундай кызганыч, ичи тартык, көрө албастык деген ушундай жаман руханий оорулар болгон эмес да. Эми ошол пайгамбарыбыздын доорундагыдай адамдардын калыптанган мүнөз сыпатына биз дагы аракет кылсак, бул жашообузда дагы береке болот экен да, достор.